Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргыз эл. Мына жакында эле биздин президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич июнь кубулганы боюнча УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичти чакырып ошого тапшырма берди атайын. Кайрадан терең иликтөө боюнча. Бул мен ойлойм баягы Садыр Нуркожоевичтин ошо Ош облусуна, Жалал-Абад облусуна келгенде элдин суроо талабы боюнча ошол кишинин айтканы бар эле да. Эгер президент болуп шайланып калсам, бул маселеге сөзсүз кайрылабыз деп. Мына ошол маселеге мына кайрылып отурганын бир себеби болуп атат. Биз мына көптөгөн эл ыраазы болуп атабыз буга. Себеби июнь кубулганы 2013 жылдагы. Бул кыргыздын тарыхына кетпес кара так калтырган күн катары эсептелип атат да азыр. Канчалык мына айтып атат, 400дөн ашык адам курман болду. 70тен ашыгы дайынсыз жок деп атат, ал деле эме өлгөн адамдар да. Ошо 11 жыл өткөндөн кийин дайыны чыкпагандан кийин алар деле бул дүйнөдөн кеткен адамдар. 2000ден ашык адамдар жарадар болду. Канчалаган адамдар үй жайсыз калды. Канчалаган адамдардын баягы обстановка немелери кандай таасир кылды. Ушунун баардыгы айланып келип, аябагандай чоң кесепетке Кыргызстан үчүн өтө чоң жоготууга учураткан окуя болгон да. Эми ушуну мына баардык эл айтат. Мына мен ушул түштүк элине абдан ыраазымын да. Шунчалык сабырдуулук менен келген жаңы шайланган президент болот. Ошол Атамбаев, кийин Роза Отунбаева болду, анан Атамбаев болду, анан Жээнбеков болду. Айтылып атты ушу маселелер. Ушу июнь кубулганынын бир акырына жеткиле. Кимдер күнөөлүү болду ошолорго? Кимдин шалакылык аракетинен болдубу? Же атайлап ошону жасаган аракетинен болдубу? Буга бир укуктук баа бериш керек деп элдин талабы коюлуп келди да, мына 11 жылдан бери коюлуп атат ушул. Бирок бир дагы өлкө башчысы же башка укук коргоо органдары бул маселеге кайрылган жок да. Эми Кудай буйруса мына иш башталса ойлоп атам, мунун аныгына жетет. Аныгына жетет, ага көп материалдар бар экен. Мына мен көрүп атам, Кадыржан Батыровдун баягы элге кылган кайрылуусу, Азаттык радиосуна берген кайрылуусу, Чехияда жүрүп берген маалыматтар. Вот ошолорду көрүп, мен ойлоп атам да, бул Батыров менен эч кандай эле ал сепаратист эмес, ошол жанагы убактылуу өкмөттүн, ошол убактагы убактылуу өкмөт менен ичара келишип алып жасаган иштери деп ойлойм да. Себеби мына Батыров качып кетти дешип атат да. Туурабы? Качып кетти, көрбөй калдык, билбей калдык деп атат. Батыров эмне деп атат? Менин качкан жерим жок дейт. Мен атайын ошол өлкө башчысы ушу Отунбаеванын тапшырмасы менен келип, Исмаил Исаков жана башка официалдуу адамдар мени чыгарып коюшту, ошол жака барып тур деп. Эч кандай. Значит, бул жерде чоң бир кылмыштуу топ түзүлүп, ушул атайлап жасалган иш болгон деп ойлойм да мен. Элдин баары да ошондой ойлойт. Эгерде ушул иш ушул кайрадан козголуп, такталып, аныкталып, күнөөкөр адамдар жоопко тартылган болсо, анда мен ойлойм элдин ишеничи, бийликке болгон ишеничи Кудай буйруса артат. Бул биринчи, экинчи, бул жанагы шейит кеткендердин баардыгынын мына рухтары дагы наркы дүйнөдө болсо да ыраазы болот деп ойлойм да. Себеби ошолорду калтырбай, күнөөлөрдү тактап, жазасын берсе, бул эл үчүн дагы, мамлекеттин аброю үчүн дагы, анан ошол жанагы шейит кеткендердин анын үй бүлөлөрүнө болгон чоң ыраазычылык болуп калат да. Ошол ишти уюштуруп, атайлап, элди козутуп, ошолорго неме кылган адамдарды жооп бериш керек да. Убактылуу өкмөттүн шалакылыгы да бул нерсени айтылып аткан нерсени убагында эметип калганда бул нерсе болуп кетпейт эле. Эми шалакылык деп мындай да, баягы өзүнө тагылган милдетти талаптагыдай аткарбаса. Ошо шалакылык болот. Эми ал ошол убакта ошол маалыматтар жетип турганда бул чыккынчылык, туура айтасың. Чыккынчылык бул жерде өзү негизи ошол маалдагы апрель, май, июнь окуялары бул убактылуу өкмөттүн чыккынчылыгы.
Бул өкмөттүн чыккынчылыгы эмнеден билинет? Биринчиден Кадыржанга ушунчалык шарт түзүп берди. Шарт түзүп берди. Ошол маалда Мезонтову, Оштову каалаган жерине мүмкүнчүлүк болду. Эң кызыгы Абдрасулов Ошто кармалып, мунун балдары менен алып келип, 7 автомат менен кошо келет. Бирок 2 сааттан кийин бошотулушу бул чыкканчылык да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен ошо окуялардын башынан аягына чейин катышкан киши катары, ошондо түзүлгөн Манас биримдиги коомдун төрагасы катары мен айтат элем, бул жерде эч кандай эки элдин, эки улуттун маселеси жок. Мына бир нерсе ошол маалдагы далил катары айтып коеюн. 18 май күнү Өзбек улутундагы аксакалдар, молдолор 400 адам келип, кыргыз тарап 400 адам келип, Жалал ресторанында чоң жыйын өттүк. Ошол жыйында Кадыржанга наалап деген лозунг көтөрдүк. Бул ушундан эле билинип турат. Элдин ортосунда эч кандай алакет жок. Бул ошол убактылуу өкмөт менен Кадыржандын ортосундагы чыккынчылык. Кыргыз элине, Өзбек элине кылган чыккынчылыктарды табыш керек да, мунучу. Эң негизи мен ушу окуяларда бирге жүрүп, кошо жүрүп, жабыр тарткан адам катары ок жеп калдым 19 май күнү. Өзү негизи Кадыржан Батыровду ошол маалда убактылуу өкмөт жолун тосмок түгүл, буга шарт түзүп берди да. Ошолор менен чоң эле бир келишимдерге барды. Муну Кадыржан Батыров өзү деле айтып атат, мына ошондон бир 10 жыл өткөндөн кийин өзү айтып атпайбы? Мен ошо убактылуу өкмөттөн жетекчилер менен Роза Отунбаеванын айтуусу менен ушул мамлекеттен чыгып кеттим деп атпайбы? Ошол маалда 19 май, 20 май күндөрү өтө катуу тополоң болуп, Жалал Абадты эли толкуп, 30-40 миңге чейин адам чыгып ипподромдо болгон окуялардан кийин биз талап койгондо Роза Отунбаевага, Исмаил Исаковго, Сариевке, ошондогу бай болуп кийинирээк келди, комендант болуп, райондун, облустун, шаардын жетекчилерине толук кат берип, ушул маселени токтоткула, Кадыржанды токтоткула деген маселе өтө курчугандан кийин, анан бизге маалымат келди. Кадыржан Батыров жок, бул жерден чыгып кеттир, көрсө 15 күн эле чыгып кеттир деп. Көрсө бул 22-23-төрүндө чыгыптыр да бизденчи. Бул эмнени айтырат? Чындап эле ошол маалдагы убактылуу бийлик Кадыржан менен келишимге сөзсүз барганы аныкталып турат да. Бул маселени биз 10 жылдан бери эле көтөрүп келебиз. Ошо бир ыгына элге тарыхтай кылып, далилдеп, фактылап айтып коюшубуз керек деп. Бул жерде бир нерсени баса белгилеп айтып коюшубуз керек. Эки элдин маселеси эмес бул. Ошол маалдагы Кадыржан менен убактылуу өкмөттүн маселесин карашыбыз керек бүгүн. Бардыр ким чыгарса дагы кылмыш кылгандан кийин жооп бериш керек. 2-июнь күнү мен Бишкекке барып, жана ортодо көп маселелер болуп кетти. Именно согуш чыгарыштын жолун издеп калган маалда атайын барып, Раматылык Болот Шерниязов министр болуп калган. Ошонун кабинетинде ал маалдагы орун басар Мелис Тургунбаев үчөөбүз болуп, мен алып барган толук материалдарды, видео, фото, аудио запистерди МВДга бердим. Бул 2-июнь. Мен ошондо айттым, жакшылап карап койбосоңор, ашып кетсе 10 күндө, же бир жумада согуш башталат деп. Чындап эле 10-июнь күнү согуш башталды. Согуштун аягы эмне менен бүттү? 500ге жакын адам набып болду. Азыр 70-80 бала жок, дайынсыз жок болуп кетти. Ушулардын бардыгын мен ойлойм, бир ачыкка чыгарат го. Муну ачыкка чыгарбаса, ушул нерсени иш жүзүнө ашырбаса, элдин ортосунда, элдин арасында дагы эле кала берет.
тарых качан чындыкты алып келет? Качан ошо тарыхты ачканда, тарыхты жазганда. Дагы бир нерсени айтып коюшубуз керек ошол. Негизи мамлекеттик жогорку кеңештин 2-3 комиссиясы иштеди да. Ошол комиссиялардын тапкандары, ошолор бизге толук маалымат бербегендерди дагы керек болсо материалдык болбосо дагы моралдык бир кандайдыр нерсени колдонушубуз керек да. Ошолор да жооп бериш керек. Эмне үчүн чындыкты айтпады? Чындык болмоюнча, мына бардыгыбыз түшүнүп атабыз, чындык болмоюнча жакшылык болбойт экен да. Ал чындык өтө оор болсо дагы, бирок айтышыбыз керек ошол чындыктычы. Аны эл, аны коомчулук, жарандар билиш керек. Айрыкча жаштар билиш керек. Ушундай болгон нерсе качан гана токтолот. Токтолтуштун жолу чындыкты айтып, элге чын түшүндүргөндө жакшы болот эле. Мен бир эпизодто айткым келет. Кадыржан Батыров 19 май күнү Ипподромдо чоң жыйын болуп, 20 000 адам топтолду. Кадыржан Батыров Исаков келген күнү эле ошол. Исмаил Исаков вертолет менен учуп келди. Оштон учуп келди деп айтты. Исмаил Исаков эл менен сүйлөшүп атканда Кадыржан Батыров мага чыкты телефонгочу. Бекболот эке экөөбүз сүйлөшөлү депчи. Мен айттым, сага ушунчалык мүмкүнчүлүк бердик. Чындап эле жана да айттым, ошол депутаттарды жөнөттүк, атайын депутаттар бар да. Кадыржан бирок кабыл албай койду деп айттым. Ошондо айттым, сен прокуратура менен сүйлөшөсүң эми деп. Бирок көрсө прокуратура аны менен сүйлөшпөй эле, прокуратура колдоп жүргөн маал экен ошол маалдачы. Кадыржан Батыров өзү айтып атпайбы? Мени 20 күнү эрте менен келип, Исмаил Исаков баш болгон адамдар, Алымбектер келип, мени Кыргызстандан чыгып турушума шарт түзүп берди деп. Бул эмнени билгизет? Значит, ошол маалдагы президентибиз Роза Отунбаева да билген да. Мына Сампо, ошол маалдагы Сампо окуясы 16 кишинин өмүрүн алып кетти. 16 кишинин өмүрүн биз Байболукка келип айттык. Сен болбосоң бир БТРди бер, ошол жерге солдаттарды алып барып коюп коелу. Биягына дагы өтүрбөйт. Бул кан жолду тосуп атат. Десек, мына кылабыз, ана кылабыз деп 4 күн кармап турду. 4 күн. 4 күндө 16 кишинин өмүрү кетти. Мына ошол жерден каза болгон бир бала жок азыр. Дайынсыз жоголуп кетти. Кайда болду? Ал деле эмгиче өлдү да, ал жок да, ал. Жок. Ушулардын бардыгына убактылуу өкмөт күнөөлүү ошол маалдагы. Түздөн түз күнөөлүү. Себеби Сампаны башкасы мейли токтото албаса да, Сампаны токтотушка 250% мүмкүнчүлүк бар эле. Эки элдин биримдигин, эки элдин жашоосун бузуп туруп, ушул шартка барышты да. Мындан өтө турган чыккынчылык жок деп ойлойм мен ошо. Чыккынчынын чыккынчысы душманың дагы келип маңдайыңан туруп атат. Булардын бардыгы аркаңан атты да. Ушунча элдин аркасынан атты. Бул чоң күнөө. Бардыр мына ошонун көбү мусулман калк. Өзбек да, кыргыз да ошол бийликте турган убактылуу өкмөт наркы дүйнөгө барганда да жооп берет деп ойлойм. Азыркы бийликке бүгүн иштеп аткан азаматтарга шарт түзүп беребиз. Ансыз ушул нерсени дагы саясатташтырып, мына эртеге эле чыгышы мүмкүн. Азыр интернет деген бир балекет чыгып калды. Мына Садыр Жапаров менен Ташиев эки элди кайтадан чабыштырган атат деген сөздү чыгарышы мүмкүн. Ошон үчүн урматтуу телевизор көрүүчүлөр, урматтуу Кыргызстандын жарандары, сиздерден ушунчалык суранып кетет элек. Бул нерсени саясатташтырбай, тарыхты өз ордуна коюшубуз керек. Бул саясат эмес, бул тарых. Эң туура. Бул тарых. Тарыхты ордуна коймоюнча биз оңолбойбуз. Эл да оңолбойт, биз да оңолбойбуз, келечек да оңолбойт да. Ушул бизге мүмкүнчүлүк түзүп берип, ушул элге кайрылууга мүмкүнчүлүк түзүп берип, ошол маалдагы катышып
көзүбүз менен көрүп, бутубуз менен басып, колубуз менен кармаган нерселерди айтып бергенге, шарт түзүп берген регион каналына өтө чоң ыраазычылыкты айтабыз. Ана мен ошондо бир эмени айткым келет да. Бул жерде азыр мына убактылуу өкмөттүн ушу кылган эмесинен катачылыгынан канча деген мамлекет кризиске батып кетти. Мына Жалал Абадтын ичинде үйлөр күйүп кетти, адамдар өлдү. Нечен деген ош менен Жалал Абад кадимкидей 41-жылкы согуштой болуп Кыргызстандын эмесинде биздин экономикабыз ушундан баштап кембагалчылыкка кеттик. А мына Базар Коргондо болду. Мына Базар Коргондо ошо органдын адамдарынан бар Мыктыбек дегенде өрттөй ишти, ошо органдын адамдарын өрттөдү. Ушунчалык Батыровду колдогон мына ошол жерде эмеси лидери өрттөй бергиле, жок кыла бергиле деген бир органда иштеп аткан эме, органдын эмеси эч ким тийишкен укугу жок да. Булар бир жолу Кадыржан Батыров колдогон үчүн, ошондо убактылуу өкмөт муну колдоп катуу турган үчүн кыла бергиле деп туруп, мына ошондо бул кимдин эмеси менен? Текебаевдин ушул жерде чоң салымы бар. Роза Отунбаева, Текебаев, Исмаил Исаков, Кадыржан Батыровтар мына эми өлүп кетти мейли. А тирүүлөрү 11 жыл болду. 11 жылдан бери Кыргызстандын ичиндеги ошол өлүп кеткен адамдар, жапа чеккен адамдар баардыгы сана менен кайгыда жүрөт да. Ошон үчүн мен айтарым, мына азыр ушу убактылуу өкмөт деген баардыгын мыйзам алдында жоопкерчиликке тартып, ошончо адамдын кайгы муңун ачыкка чыгарып берсе эң жакшы болот эле. Мен суранып кетет элем ушу мына камчы ташып элдер Сузакка кеттик депчи 10 миң, 20 миң адамда ушу кишилер камчы менен эмеде жанында туруп, мына Бекболот деген кой, мына Айгүлдүн жанына жетпей, мына эмеден Мир кинотеатрдан өткөрбөй туруп эл казгалактап барабыз дегенине карабай, мени аткыла, мени тебелеп өтүп кеткеле дегенде эч ким өтпөй, камчынын бир өз сөзү менен ошо Сузакты барбай калган мына ушу кишилердин эмгеги, мына ушу акылдуу саясаты менен баш берип ошондо калып калганбыз биз. Эмеси ошондо Сузакка барганда канча деген адам кырылып кетет эле. Мына ошондо камчы ташиптын өтө эрдик батыр деген эмени берсек боло турган эмени кылган. Мен бир нерсени айтып койгум келет ошол факты. Азыр бизде документальный факты документтер бар. Ошол маалдагы министр финанс болуп турган Сариевке, ошол маалдагы Отунбаеванын помощниги Максат деген жигит алган. Биздин фактты алып, бизге жооп берген. Ушулар жооп бериш керек эле да. Биз 19-майда айтып атабыз. Бул эки эл согушуп кетет эми депчи. 19-майда. 19-майдан 10-июнга чейин почти 20 күн абсолютно бездействие болду да. Карабайсызбы эми? 19-да айтып атса, 19-да факс барып атса, 19-да бүтүндөй облустун жетекчилери бардыгы, укук коргоо органдары дагы, акимчилик дагы, мэрия дагы ошол маалдагы бардыгына кол менен бергенбиз. Кол алып, өзүнүн колун коюп алган ошо биздин талаптардычы. Анан ушу 19-нан 2-июнга 2-июнда мен барып чоңдоруна айтып атам, министрлерге айтып атам. Бирок бирөөсү бир маселени карап койгон жок. Ошондон айтам, бул атайлап кылды. Өздөрүнүн кылмышын кийин жапты да. Кийинки комиссиялар ошол убактылуу өкмөттүн кылган кылмышын, муну кылмыш деш керек да. Чыккынчылыгын, сиз айткандай, чыккынчылыгын жабышты. Мына мен билгенден азыр 4 комиссия иштеди. 4 комиссиядан аканса бүткөн жок. Ошо 14 убактылуу өкмөт Отунбаев баш болгон. Атамбаев ким? Ошо Атамбаев биринчи орун басары эле го. Премьер-министр эле го. Андан кийин президент болду. Ушунун бардыгын эл көрүш керек, билиш керек. Рахмат. 11 жыл күткөн тилеги мына ишке ашат деп ойлойбуз. Саламат болуңуздар.